Таластагы Көкөй айылындагы оорукана ишке берилди. Бул жерде COVID-19 менен катталган бейтаптар дарыланышууда. Дубанда абал туруктуу болгону менен акыркы күндөрү бул илдетти жуктургандардын саны 10 адамга жетти. Облустук биргелешкен оорукананын жетекчилиги билдиргендей, илдет жуктургандарды дарылоо үчүн дары-дармек кору жетиштүү. Андан тышкары бул ооруканада дем алдыруучу жабдыктардын тийиштүү түрлөрү, керебеттер толук камсыздалган. Кызыл тилке болуп ачылган 3-чү кабатта бейтаптарды дарылоого жетиштүү шарттар бар. Белгилей кетсек, оорукана 80-жылдары ачылып, 2006-жылы толук жабылган. Былтыр республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, 300 орунга ылайыкталып, кайра толук оңдоодон өткөрүлдү. Бердике Батыр көчөсүндөгү имаратыбызда төрөткө байланыштуу хирургия ошол бөлүмдөрүбүз жайгашкан. Мурда ковид илдетин биз ошол жердеги жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарылап атканбыз. Бирок азыр ал жерде мына балдардын курч мүнөздөгү вирустук инфекциясы да көп болгондугуна байланыштуу балдар бөлүмү дагы, жугуштуу оорулар бөлүмү дагы азыр балдар менен толуптуруп атат. Ошого байланыштуу биз аргасыздан ушу Көкөйдөгү оорукананы ковид стационар катары ачканга аргасыз болдук. Буюрса ушул 3-толкунду дагы толук бойдон ушул жерден тосуп анан өткөзөбүз деген ойдобуз.